Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз наху сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүнкү өтө турган темабыз аль-фи'лул мудари'. Учур келер чак этиши. Мисалдарды байкап чыгабыз. Билесиздер, фе'л мудари бул бир учурда эле учур чакты дагы, келер чакты дагы билдирет. Анын өзүнүн айырмалоо жолдору бар. Аны деле сиздер менен кийинчерээк үйрөнөбүз. Ал-амсилату, мисалдар. Агсилу ядайя. Екі қолымды жууп жатам же жуам. Албасу сияби. Кийимимди кийип жатам же кием. Налабу бил курати. Топ ойноп жатабыз же ойнойбуз. Намши фил хукули. Талаада басып баратабыз же басабыз. Янбахул калбу. Ит үрүп жатат же үрөт. Янтабихул харису. Сакчы сак болуп жатат же сак болот. Таакулул бинту. Кыз жеп жатат же жейт. Тазбулул вардату. Гүл солуп жатат. Роза солуп жатат же солуйт. Мына ушул нерсени биз издеп бир окуп чыгабыз. Ал-калиматул ула фил амсилати сабиқати куллуха аф'алун. Өткөнкү мисалдардагы биринчи сөздөрдүн баарысы этиштер. لأن كلا منها يدل على عمل في زمن خاص. Анткени алардын ар бири белгилүү заманда кыймыл аракетке далалат кылат. وإذا تدبرت هذا الزمن الخاص. Качан ошол белгилүү заман бул заманга ой жүгүртө турган болсоң, fi kulli minha анын ар бириндеги белгилүү бул заманга ой жүгүртө турган болсоң, важаттаху аны табасың, имма хадиран ва имма мустакбалан, же учур чакта экендигин, ва имма мустакбалан, же келер чакта экендигин табасың. Фал фи'лу агсилу этиши يدل على حصول الغسل في زمن الحاضر أو المستقبل. Мына ошол агсилу этиши учур чакта же келер чакта жуунун болуусуна далалат кылат. والفعل ألبس يدل على حصول اللبس في الزمن الحاضر أو المستقبل. Ал эми ألبس этиши болсо учур чакта же келер чакта кийүүнү болуусуна далалат кылат. ويسمى كل فعل من هذا النوع فعلا مضارعا. Ушул түрдөгү бардык этиштер фе'л мудари деп аталат дейт. وإذا نظرت إلى الحرف الأول في كل فعل من هذه الأفعال وأشباهها وجدته همزة أو نونا أو ياء أو تاء. Качан биринчи тамга карай турган болсоң, fi kulli fi'li min hadhihi al-af'ali, бул этиштердин ар бир этишиндеги биринчи тамгасына карай турган болсоң, ва ашбахиха, жана ошого окшогондорго ошо биринчи тамгасына карай турган болсоң, важаттаху табасың аны, хамзатан хамза экендигин, ау нунан нун экендигин, ау яан я экендигин, ау таан та экендигин. Мындайча айтканда, мына ушул этиштердин ар бирин алдын карай турган болсок, эмне ушул төрт тамганын бирөөсү табылат. Ва тусамма хадихил ахруфул арбаати ахруфул арбаату ахруфал мудариати. Бул төрт тамга мудариат тамгалары деп аталынат дейт. Демек, мына ошол хамза, нун, я, та деген тамгаларды анайту деп жаттап алсак, бул ошол анайту тамгалары, бул мудариат тамгалары. Мына ошол тамгалар этиштин алдына келүүсү менен мына ушундай фе'л мудари жасалат. Ал-каида, эреже. Ал-фе'лул мудари, мудари этиши. Ва куллу фи'лин يدل على حصول عمل في زمن الحاضر أو المستقبل. Фе'л мудари ал учур чакта же келер чакта
Кыймыл аракеттин болуусуна далалат кылган ар бир этиш ал фе'л мудари деп аталынат. ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة. Mudariat tamgaların bir tamgası menen baştalgan bolуусу зарыл. La budda деген зарыл, an yakuna болуусу, mabduan baştalgan болуусу, bi harfin tamga menen, min ahrufil mudariati, mudariat tamgalar menen. Munda aytkanda mudariat tamgalarından bir tamga menen baştalуусу зарыл дейт. Wa hiya al mana şu mudariat tamgaları hamza, nun, ya, ta tamgalары. Bunu ошентип biz fe'li mudarini ayakladık. Sizler gayra okup çıkıp gayradan ne vasıtar maşıgıp görüyorsunuzdur. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.